Мен көрдім. 2011 жылы көрдім эле. 2012 жылдары Атамбаев бір эски зданияға кирген атыптыр. Көрүнүш катары. Анан мен кирбе дейм. Анан кирсе тебет, баягы бір энергия тепкенде артқа кетет. Кирбе дейм. Эшиги батыш жакта карайт экен. Эски бір мектепке окшош узун салынган. Кирбе дейм. Мен эскертип атам да. Анан кирди да жок болуп кетти. Аркамды карасам, ушу Равшан Жээнбеков турган экен. Анан бул кандай болду экен деп ойлондум эле. Ошон үчүн айткам, жалганды колдобогула кырсыктайсыңар. Жалган бийликти колдобогула кырсыктайсыңар. Жалган эскичиликти колдобогула кырсыктайсыңар. Мени жетелеп барып жаап кой. Бул баары курулчу доор, алтын доор курулат. Мени чыгарба КТР ЛТРден. Баары бир курулат. Эң башкысы элдин убактысын алып коюп атат. Элдин энергиясын жеп коюп атат. Аалам күчтүү да, аалам күчтүү да. Аалам алдабайт да, бул аткарылат. Мына мындай бир сетканы көтөрүп алыптыр Бабановдун бир аял кишиси. Көрүнүштө, түштө. Анан сеткага мынтип көгүчкөндөрбү, куштар конуп калыптыр. Анан мынтип бос үйгө келип, менин бос үйүм экен. Анан тийгени үйдө көтөр дейм. Анан мындай эле мындай жалпак эле мындай көк чөптү тоого барып сеткасы консо, ичиндеги куштар өлүп калыптыр, куурап. Анан Бабановдун иниси жолукканан айттым эле. Наез кылып атпайбы мени. Сиз Байкем менен теледебатка чыгат экенсиз. Жээни Жаныбекпи? Мындай ашык суроо бербеңиз. Анан кийин жолугуп калсак, анан мындай бийликке барсак, анан жакшы болбой калбасын. Мен ааламдан буйрулсам. Мен жердеги кимден корком? Анан ошондо айттым, ачуум келип. Силер президенттикти койгула. Силердин тапканыңар, билбейм, болгон аракетиңер нөлгө түшүп калат. Болушун көрүп алабыз да. Болушун көрсөтүп коет да. Анан тагдыр буйруп коебуз. Көрдүңүзбү, жалганчылыктын аягы неменен бүтөт? Эгоизмдин аягы неменен бүтөт? Өзүмчүлдүктүн аягы неменен бүтөт? Анысы кандай да азыркы Сооронбай Жээнбековго ушу теледебаттын астында айттым эле. Агай, чай ичип отурганда дебатка кирерди. Адамзатты улуулукка өткөрүп кетиш керек. Кыска бир 3 мүнөт 5 мүнөт. Ой, жакшы экен. Туура. Андан көрөм экранымда. Мен ушуну окутуп атыпмын да, мындай баладай. Анан эле түшүнүп барып эле анан эле түшүнбөй койду да. Анан айттым, бул болбойт экен бул киши. Бул энергия жайгашпайт экен. Энергиясы жок болсо, демек куткара албайт экен кыргызды деп. Жакында көрүп атам, ордомдо келген экен, отуруптур. Анан мен айтып атам, сен тетир жолго түшүп кеттиң депчи. Ооба дейт. Ушинтип аныктап коет. Тетирсинче Путинди көрөм. Путинде ты спаситель всего человечества дейм. Ооба дейт. Раньше у нас не было время поговорить. Анан ушу илимди айтып атам, түшүндүрүп атам. Анан түшүнүп алуу кылат. Анан жетелеп келип бир өзүм тоого чыгып баратмын кыядан. Да жалпагыраак кыядан. Анан жолдо дасторкон жайылып турган экен, ошол жерге тыштап, дасторконго кеттим. Анан 2-3 күндөн кийин анан инаугурация болду. Ошондо эмне дейт? Кыргыз ааламдын ролун аткарып, Путинди шайлап кетти деген. Поддержка берди деген. Анын орду бар деген, эртедир кечтир келет деген сөз. Ал аткарат. Ар жактан чындап эле ошо орду бар деген. Ошондуктан урматтуу улуу журтум. Кыргыз боюнча эмне деп берилет? Карапайым эл
ойгонот экен дагы эски агым диндерди бийликти күбөп коет деп берилет. А карапайым элди ойготуучу ким? Арыстан Алай. Мен ант бергем аалам астында. Ошол антымды жатка айтып берейин. Мен